Саламатсыңарбы, урматтуу калай, кандайсыздар? Биз дагы эле жолдобуз, эл менен жолугушууга баратабыз. Баарыңарга жакшылык, ийгилик каалайм. Акыркы убакта кайра кайрылууга туура келип атат. Мына алтын кору боюнча көп сөздөр болуп атат. Президенттердин жолугушуу боюнча мага суроо берилген жерден жооп бергем. Биринчиден, президенттердин жолугушуу боюнча ар кандай пикир ой бар. Бирөө мактап атат, бирөө жамандап атат, бирөө сөгүп атат, бирөө ар кандай нерселерди айтып атышат да. Азыр коомго жагуу өтө кыйын. Коом бир кылка, бир негизде, бир түздүү, бир ойдо болбойт экен да, бул башка болот экен. Кудай таалам бизди ошентип жараттыр да. Президенттердин жолугушуу боюнча өлкө башчы баш мыйзамда жазылган элди бак, элди кара, элди бириктир, элди ойло деп, ошонун негизинде менин оюмча президенттер жолугуп тарыхый бир кадам таштап, жаңы тарыхта жаңы барак ачып атат. Садыр Нуркожоевич өзүнүн ишин кылды. Эми калганы алардын ниетинде, алардын оюнда, алардын кадамында. Баарын өзү шайлаганбыз мурун. Бирок баары тең ошол жерден Садыр Нуркожоевичтин кадамын колдоп бериптир деп айтып атышат. Эмки кадамдар алардын өздөрүндө. Эл аны колдойбу, колдобойбу, ал дагы элдин өзүнүн иши. Бирок президент катары Садыр Нуркожоевич Жапаров өзүнүн ишин кылды, биринчи кадамды таштады. Биз да бул жерден мындан аркыдагы жакшы кадамдарды күтөбүз, саясий кадамдардан. Чын эле эл өкүлү катары, жердеши катары, ийниси катары кайрылып кететилген саясий амнистия керек бизге. Бүт саясий жактан жатам деп ойлогондордун баарына кучак ачып, кечиримдүү болсоңуз, аягына кечиримдүү бололу, амнистия чыгарып берели жогорку кеңеш менен бирдикте. Акыркы жаткан 24-29 саясатчы үчүн да мен айтып атам. Өздөрүнүн кемпирабад үчүн жатабыз деп атпайбы, бирок алар башка нерсе үчүн жатышат, аны биз билебиз. Ошолор үчүн да кайрымдуулук кылып, айкөлдүк кылып, бир амнистия чыгарып, чыккыла, эми мындан ары мыйзам менен жашагыла, мыйзам менен жашабасаңар анда өзүңөр билгиле деп, аягына чейин бир кечиримдүү көргөзүп коюңузду мен сизден суранам. Себеби мына чегараларыбыз чечилип атат, саясий стабилдүүлүккө барганга аракет кылып атабыз. Өзүңүз да айттыңыз, бардык саясий күчтөр менен иштегенге даярмын деп. Аягына чейин чыгарып, биз дагы жогорку кеңеште ошого даярбыз. Экинчи маселе алтын боюнча мен алтын комиссиясынын мүчөсүмүн, көп нерсе айта албайм, бирок 45 тонна алтын, 8 тонна күмүш бул ачык маалыматтар да бар. Ошону өз көзүбүз менен көрдүк, бар экен. Анан мен айттым, эгер президент кааласа дедим. Себеби биз ага бийлик бергенбиз. Өкүм жүргүз, саясий да экономикалык өкмөт кыласын деп. Албетте кеңешип, жогорку кеңеш менен, өзүнүн өкмөтү менен. Кытайга 1 миллиард 800 миллион доллар карызыбыз бар. Улуттук банкта жаткан алтын кору андан көп, эсе көп. Золотовалютный резерв деп мага акыл үйрөткөндөр бар экен, болуп атат. Сен экономиканы билбейт экенсиң дегендер болуп атат. Убакыт жетпегенин айта албай калдым, анын баарын билебиз биз. Билебиз. Стамбулда окуганбыз, 3 университет бүтүргөнбүз. Экономиканын нээсин билебиз. Сервантес менен серванттын айырмасын билебиз. Тышкы карыз, ички карыз, анын баарын билебиз. Инфляция, девальвацияның барын билебиз, биз бүт билебиз. Алтын олчоюп көп жатса да азап, аз болса да азап. 1,5 тонна алтындан Аскар Акаевдин убагындагыдан азыркыга 45 тоннага чейин болгону өз көзүбүз менен көрүп чыктык. Оппозициясы да, позициясы да. Кайсы президенттин убагында канча алтын болгонун дагы билебиз. Ошон үчүн тарапташтар унчукпай эле отуруп бериле. Жакында алтын комиссиясынын төрагасы Масалиев баарын кечиресиздер, Малиев баарын айтып берет.
азыр жаап салса болот. Бирок жылын акырын төлөп ошончо акчаны экономикага төккөндө жакшы болот куйганда. Мына бүгүн Акылбек Үсөнбекович айтыптыр, анын үстөгү да бар деп. Мейли акырын төккөн. Бирок төккөнгө кудуретибиз бар экенин айткым келгенде мен силергечи. Анан эмне эле карыз аласыңар дейт. Мен карыз албайм, мен карызы жок башкарам деген саясатчы бул мисалы болбойт. Ал туура эмес да. Себеби өлкөнүн баары бири-биринен карыз алат. 40 жылдык, 50 жылдык карыздар 0,75-тен 1-2-3%га чейин. Бул эчнеке эмес, инфляция болуп кетет. Кээ бир өлкөлөр кечирип коет. Мисалы Германияда 15 миллион евросын кечирип койбоду. Ушундай койчум кечирип эле коелчу. Алар үчүн 20 миллион, 30 миллион, 40 миллион, 100 миллион доллар чоң өлкөлөр үчүн эч нерсе эмес. Биздин 100 миллион сом, 50 миллион сомдой эле болот. Ошон үчүн бир нерсени мунардан мурда менден сурабай эле койгула. Макул, өкмөттөн, президенттен да сурабай эле койгула. Google'dan сурап бир ачык окуп койгулачы, урматтуу досторум. Эмне экенин, кандай экенин анан билип туруп мындай жазгылачы. Сөксөңөр сөгөргүлө, мен көтөрөм баарын. Себеби мен тагдырым ушундай, мен оттон көйнөк кийгендер да болот түрктөрдө. Сөккөнүңөр уже билип сөккөнүңөр бар, билбей сөккөнүңөр бар, жөн эле сөккөнүңөр бар. Сөгөргө мурда да бир айланаңарды карап койсоңор, мага жиберген сөздөрүңөр айланадагы жакындарыңа да тийип калышы мүмкүн. Ошон үчүн бири-бирибизди урматтап алдыга жыла берели. Рахмат.